камап турган дөөт кадимки кыргыз дөөтү болуп саналат. Бул башка породадагы иттерден айырмаланып, өзүнүн шамдагайлыгы жана ошондой эле чыдамкайлыгы менен жогору бааланып, ата-бабаларыбыз дагы багып аздектеп келишкен экен. Бүгүнкү күндө булардын саны кыскарып отуруп, республика боюнча 200гө чукулу гана сакталып калган. Дал ушул кыргыз дөөттөрүн сактап, аздектеп багып жаткан азаматтардын үйүнө конокко келдик. Анда эмесе кеп дал ушул азаматтар туурасында болмокчу. Талай Обозбеков мындан туура 3 жыл мурда, тактап айтканда 2017-жылы эң алгач ирет жоголуп бара жаткан кыргыз дөөтү туурасында угуп, аны багып жайылтууну чечет. Ошол күндөн тарта бүтүндөй республикабыздын булуң бурчундагы дөөттөрдү чогултуп баштайт. Ар бири жок эле дегенде 10 000 сомдун тегерегинде бааланган иттерди сатып алып келип, жупташтырып олтуруп, жыл сайын 20-30дан ашык күчүктөрдү багып, 4-5 айга жеткен кезинде тааныш-билиштерине таркатып жүрүп олтурат. Кыргыз дөөттөрүнүн саны аз болгондуктан коңшулаш Казакстандан да алып келген учурлары арбын болгон. Иттерди бакканым үйгө жөн эле охранага бир ит керек болчу, ошо охранага алам деп анан аргасы иттери кызыгып жүрүп, интернеттен случайно көрүп, кыргыз дөөт жөнүндө ошо бакканга жараша өзүбүздүн иттерди багалы деп ошонун артынан анан итке багып кызыгып кеттим да. 3,5 жыл болду, буюрса бул 3,5 жыл болуп калды. Багып атканыма ошо. Кыргыз дөөтү илгертеден келе жаткан, ата-бабалар асырап багып, кийинки муунга калтырган таберик. Бул дөөттөр тоо ташка ылайыкташып, мыкты короочу, аңчылыкка көмөкчү, баатырларга чоң дем күч берүүчү, тоодой карам болгондугу көчмөн элдин бай тарыхында байма-бай эле айтылып келет. Мындан улам маектешим таза кандуу дөөттөрдү багып, аны жайылтуу атуулдук парзым деп билет. Бүгүнкү күндө короосунда 10дон ашык дөөтү бар. Алгач иттерди багып баштаганда карышкыр менен алышууга жөндөмдүү делген бул дөөттөр балким мага же үй бүлөмө кол салса кантем деп өзүнө өзү суроо салып, бирок жооп таба албай кооптонгон учурлары көп эле болгон. Башында коркком, башында мен жаңы багып баштаган коркуп балдарым жолотчу эмесмин, бирок азыр балдарым любой киши келет, кой берем, тийбейт да, бул тарбиядан зависит этет да. Буларды дагы мындай чоң порода иттерди мындай строго кармаш керек. Анткени булар дагы өзлөрү ар бир стайный жүргөн жаныбарлар да, анан булар өзлөрүнүн бирөөгө баш ийет же бирөөнүн баш ийдирет да. Ошон үчүн буларды мындай катуу эле кармаш керек да, чоң порода иттерди. Ошондо булар киши келгенде, эшикке чыкканда кой берип көндүрүп, социализация деп коет. Кишилер келгенде, хозяин турганда тийбейт, хозяин жокто кайтарат, ушуга көндүрүш керек да. Анан жөн эле чынжырга байлап коюп эле аракороттун бурчуна байлап койсо ал үрүп агрессивный болуп калат. Буларды обагы менен чыгарып туруш керек. Булардын өзүнүн түйшүктөрү деле бар. Бул породадагы иттердин санынын кескин түрдө азайып кетүүсүнүн себеби бар. Совет доорунда кутурма оорусунан улам мындай тукумдагы иттер атып жок кылынган. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча саны 200гө чукулдайт. Кыргыз дөөтүн багууну каалаган адам өзү каалаган багытта үйрөтсө болот. Дөөттөр үйдү кайтарууга, тоо таштын арасында жан сакчы болуп берүүгө, чабанга мал кайтарушууга жөндөмдүү. Ит баккан эми могу көбүнчө бизде ошо охранный качествого багат да, үйдү, коро жайды, мал жанды караганга. Ошо кимге жер тамда туруп же мал сарай кармаса ошолорго ит бакканга кеңеш берем, анткени булар да өзүнүн милдетин аткарып, коро жайды кайтарат, карышкырлардан тозот, мал сарай болсо жакшы. Негизи мал жаныбарды адамдар жакын болгон, мындай боорукерлик алып келет дейт го, ошо жакшы, балдарга жакшы. Сара, келе кой, кел. Ай, молодец, Сара, кел. Ай, красавица, ко мне, ко мне. На, Сара, на. Ай, молодец, кел. Ушундай да жалынабыз да чыккыча. Келе кой, кел.
Мына бул сиз көрүп турган ургач ит. Учурда боз. Аты Сара. Таалай Обосбеков Сараны Казакстандын Тараз жергесинен кыргыз дөөтүнүн тукумун улантуу максатында $200 сатып алган. Сара бир жуманын аралыгында күчүктөрүн жарык дүйнөгө алып келүү астында турат. Дегиле иттер баласын курсагында орточо эсеп менен 65 күн көтөрөт. Күчүктөрү туулар замат энесинин эмчегин эмүүгө жөндөмдү. 10-14 күндөн кийин көзүн ача баштайт. А бирок адамдардай ачык өңдөрдү айырмалай алышпайт. Иттерге көпчүлүк нерсе ак кара түстө гана көрүнөт. А бирок угуу жана жыт алуу органдары жакшы өрчүгөн. Так, бунун аты Сара. Муну биз Казакстандан сатып келгем. Азыр 9 жашта. Жанагы Таймас деп айттым го. Ошонун энеси. Мунун канында мына өзүңөр көрүп тургандай кыргыз дөөттүн каны бар. Ошого ылайыктап алып келгенбиз. Экстерьер боюнча аябай породный, мына переходу, көздөрү, кулактары, тиштери да аябай чоң бул ургачынын. Азыр эми каарганга байланыштуу тиштери кичине. Ошону тукумга алып келгенбиз муну былтыр. Быйыл мына буюрса боюнда бар, аз күндө туйум деп отурат. Бул да биздин жана кыргыз дөбөйтү боюнча салымыбыздын бири. Бул ургачынын берген күчүктөрүн көбүн билебиз. Бул характери боюнча, мүнөзү боюнча, анан мындай боец боюнча жакшы күчүктөрдү берген. Ошон үчүн биз бул ургачыны Таразга барып алып келгенбиз. Туулгандан кийин күчүктөрү 3 жылдын ичинде калыптанат. Алгач алардын бою, анан узундугу, кийинчерээк каптал жагы өөрчүп жетилет. Денесинин ысыктыгын ооздорун ачуу менен чыгарышат. Тиштери да жаш курагына жараша курчтукка жана бекемдикке ээ болот. Бул ургачы чемпион мир деген бизде Таласта Балтек деген ит бар. Кыргызстандын чемпиону, чемпионат мир деп алган. Ошонун кызы, эне жагы болсо Мойнок деп коет, Мойнок бай деп. Ошо жакшы тукумга деп алганбыз Таластан. Буюрса жакшы, кичине азыр күчүк 7 ай болду. Буюрса чоңойгондон кийин жакшы иттерге коюп качырып, жакшы тукум алабыз го. Өзгөчөлүгү мунуку бул бойцовский линия, уруштарга уруш бойцовский линиясын анткени любой жаныбарда селекцияда 70% ургачы матка берет деп коет. Ургачы жакшы болсо, күлүктө дагы эмеде да 70% энеден дейт. Ошон үчүн жакшы ургачы болгондо балдар жакшы берет. Биздин кыргыз дөбөттөрүндө азайып кеткен маселесинде көбүнчө эркектерин алып калып ургачыларын жоготушчу эмес беле. Ошонун маселеде биринде болду да. А түркмен башка калктар кичинекейинен селекция кылып алар калтырып жакшы ургачын. Ошон үчүн алардын иттери до сих пор бар да. Аттары да бар. Булардын деген тиштери 3 ай, 4 айдан кийин молочный тиш түшөт. Түшүп кайра 7 айга чейин жаңы тиш өсөт. Ошо тиши кайра калыптанып өсөт. Булар жетилгени 3 жашка барып жетилет иттер, чоң иттер. 3 жашка барганда денеси жооноюп, булар 3 принцип менен өчөт. Биринчи өйдөгө, узунга, анан капталга деп күчүктөр ушинтип өсөт. 3 жашка барганда калыптанат. Эгер сиз итиңизди аңчылыкка же жан сакчылыкка тоо таштын арасында көп алып жүрө турган болсоңуз, алардын тиштерин курчутуу үчүн атайын көнүгүүлөрдү жасоо талапка ылайык. Тиштерине болсо жанагындай сөөктөрдү берип, койдун шыйрагын, уйдун шыйрагын берип, ошону тиштерин машыктырат да. Ошо тиштеп чайнаган сайын булар азу тишке салбайт, арткы тишке чайнаган сайын жагы күч болот, давление. Күч болот да, ошол менен тиштегенде утат да. Булардын кишилердикинде жана удар болсо, булардыкы укусу кимки күчтүү болсо ошо бат утат. Анан күчтүү итке эме керек, дух керек, терпячка керек. Болду, ошол ит болсо күчтүү ит болот. Чыдамкай, анан терпячка, дух.
Дөбөттөр ысык суукка чыдамдуу келип, адам өзү тийишмейинче ачуулана беришпейт. Ээси турган маалда башкаларга таптакыр кол салбайт. Бөлөк породадагы иттерден айырмаланып, көздөрү артка кирип, жаактары чапжаак, салмагы өтө чоңое бербейт. Мындай абориген тиштери ушундай болот иттердики. Ошо мен өзү жакшы мына силерди көрдүңөрү кой бердим. Мен бар, эч кимге тийбейт. Мына кичинекей эле баладай. Көздөрү, бул жаактары дагы. Мына ошо кыргыз дөбөттөрдүкү ушу көздөрү пастав алыс деп коет да, анан көрдүңөрбү глубокий, артка кирип турат. Моуларында аккан эчтекеси жок, көздөрүндө аккан эчтекеси жок, баш кулак четте болот. Ошону азиат кыргыз дөбөттөрдүкү породасы ушундай переход жок болот. Кавказ башка порода кошулбаган түз болот да. Өтө салмагы өтө чоң эмес, 55 килограммга чейин барат. Ушулар тоо ташка чуркайт, мал жанынын артынан барат. Өтө чоң иттер тоо ташка чуркай албай калат. Ушундай да, бул ошо ар бир региондун, областтын өзүнүн, биздин Кыргызстандын региону тоо таштуу жерде ошого ылайыктуу иттер ушундай жапысыраак келет кичине. Бирок чакчаң чуркайт, жакшы да. Мен өзү аябай жакшы мына кыргыз дөбөттүк. Кой бересиң, коробо же киши жокто, мен жокто үйгө келсе үрөт, кайтарат, кой берип койсоң үрөт. Дөбөттөрдүн арасында ит таймаштарга чыгып, байгелүү орундарды камсыз кылгандары да бар. Каарманыбыз бул үчүн иттерин алдын ала таптап, тамагын да өз өлчөмүндө берип, кадимки спортчуларды эле машыктырат. Күнүнө бир канча аралыкка чуркатып, андан соң 1 сааттан кийин суусун, кийинчерээк тамагын берет. Мунун аты Таймас. Бул да Казакстандан сатылып келинген. Бул канында да кыргыз дөбөт бар. Ошонусуна карап алганбыз. Бул өтө СНГ боюнча өтө кандай десем, таанымал ит. Мунун аты Таймас. Сары бала деп коет, кличкасы ошо. Бул көп 41 бойго түшкөн, это официально эле. Ошонун 36-сын уткан. 5 поражениясы бар. Кыргызстан менен Казакстандын иттери таймашкан маалында ошону көрүп калып ошо жаккан. Ошо биздин Кыргызстандын 3 итин уткан, да Казакстандын көп известный иттерин, чемпион Азия эмелерин уткан, титулованный. Аты Таймас, ошо менин огородумдагы эң белгилүү, эң титулованный итим ушу Таймас. Тукумга деп алганбыз, азыр жашы 7-де. Тиштери чоң көрүнөт. Таймашка салынбаган дөбөттөрдү деле күнүнө 1 ирет, 1 саатка көчөгө алып чыгып, эл менен аралаштырып сейилдетип туруу кажет. Антпесе иттердин агрессивдүүлүгү артып, бук болуп, себепсиз үрүп, ал тургай түнкүсүн уулуп, тынчтык бербей баштайт. Иттерди туулгандан баштап эле цепке коюп койсо эле, гулять этпесе, эчтеке кылып ойнотпосо, бул агрессивный болот. Ошо кишилерге кол салып, бошонуп кетсе барып тиштеп, ошого алып келет да. Ошон үчүн социализация деп коет, барып аралаштырыш керек иттерди, кишилерге аралаштырыш керек. Кишилерден коркуп үрпөш керек. Өзүн алып жүрүш керек, кишилерге тийбеш керек экенин үйрөнөт көп баскандачы. Ит багуу адамдардын жан дүйнөсүн жумшартып, боорукер болууга үндөйт. Психологдордун айтымында, ит баккан адам депрессияга жана стресске көп кабылбайт. Тескерисинче энергия алып, жаныбарларды да баалай билет. Биз кээде жумуштан келип тиги болгондо бул иттерди кой берип ойноткондон мындай өзүңдө спокойствие аласың да, бир кой берип коесуң, ойнойт, жетелейсиң. Өзүң үчүн деле жакшы да. Булар ит бакканы мурун ага чейин көбүнчө келип эле телевизордун алдында жатасың да. Ит бакканы көп, буларды чыгарып келейин деп, улам бирөөнү чыгарып келейин деп көп басасың да. Өзүң үчүн да жакшы да. Кечкисин басасың, кой берип коесуң. Молодец. Молодец.
Иттер негизинен адамдын эркелеткенин жана тилдеп жатканын эң жакшы түшүнөт. А бирок ашыкча эркелетүү менен дөөттөрдү кабана кылып алуу мүмкүн. Мындан улам аларга темирдей тартип, тазалык жана өз убагы менен мээрим төгүү талап кылынат. Булар деген стайный болуп чоңо эме да, карышкырлардай болуп стайный жашаган жаныбар. Ким күчтүүлүгү иерархиялуу альфа-самец, альфа-самка болот. Андан кийин түзүлөт да. Буларды да жон койсо ошентет. А биздин питомниктерде болсо альфа-самецтин ролун биз аткарабыз да. Анткени деген буларды кайтарып баш ийдирбесе, булар чоң породаларга строгий болуш керек да. Чоң порода иттегилерди мынтип строгий кармап, уруш чумалды урушуп, эркелет чумалды эркелетсе, уш монтип баш ийип отурат. Азыр муну эркелетип эле берип урушпай эметкенде бул укпайт болчу да, ушундай. Булар деле ошо баладай эле. Ит багууда дагы бир талап, аны таза кармоо. Эгер бул эреже так аткарылбаса, ар кандай илдеттер пайда болот. Маселен, кулактарына кээне пайда болуп, карабаса денесине батып кетет. Чаң жана кирден улам бүргөө каптап, ал адамдарга да жугуусу мүмкүн. Мындан сырткары, кутурма илдети өтө кооптуу. Бул оорун алдын алуу үчүн күчүктөр төрөлгөндөн кийин 2 ай өткөрүп атайын вакциналар сайылат. Мындан сырткары антибиотик жана витаминдер муктаждыгына жараша колдонулуп келет. Ар бир ит баккан адам убагында тамак бердим деп эле иттерин байлап коюусу туура эмес. Сөзсүз түрдө иттердин илдеттерине каршы вакциналарды алып туруусу кажет. Мындан сырткары итиңиз тамак жеп, бирок семирбей жатса, ичинде курт болушу мүмкүн. Андыктан ага каршы да ийне саюу керек. Иттерди дагы эме медицинский жагынан да караш керек. Буларга куртун түшүргөн дары болот, бүргөсүн түшүргөн дары болот, прививка болот 1 жылда сайган, чумка, бардык бешенстволорго. Ошо бешенствосын улам сайып турбаса, бешенство болуп ооруса, кишини тиштесе, булардын эмеси жаман болот. Эмес последствиясы. Ошон үчүн бизде өзүбүздө ар бир ошо питомникте өзүбүздүн аптечкалар бар. Ошолордон колдонуп 3 ай сайын куртун түшүргөн дарылар болот, ошону беребиз. Бүргөнүкүн беребиз. 1 жылда барып прививка барабыз. Күчүктөргө болсо 20 күнүндө куртун түшүргөн, 30 күндө куртун түшүргөн, анан 1 айында 35 күнүндө сайылган бир дарысы бар. Кичинекей ошону саябыз. 56 күнү, анан 21 күндөн кийин 2 прививка менен ошо менен 1 жылга чейин прививка алынбайт. Андан тышкары бир жерин кесип алган болот, же бир талашып бир рана алган болот, ошолорду перекис менен эле обычный спирт менен, маздар менен обработка кылып дарылайбыз. Ошо биздин колубуздан келбеген нерселер болсо, ветеринарлар бар. Ошолорго барып, ошолорго кайрылабыз. Алар жанагындай сложныйраак нерселер болсо, ошолор кылат көбүнчө. Иттердин мүнөздөрү ар кандай. Ошого жараша моюнга салынуучу, каргыларын жана аны байлоочу чынжырчаларды тандап алуу кажет. Ит баккан адам үчүн бул нерсе өтө маанилүү. Кокустан жини чукул, тиштери курч ит болсо, анча-мынча аркандарды бат эле кыркып үзүп алат. А салмагы 60-70 килограммды түзгөн дөөттөрдүн бошонуп кетүүсү адам баласы үчүн өтө кооптуу. Биз могу кожа ортосунда брезент кайра кожа деп тандайбыз да, 3 слойный. Анткени кожаны чоюлуп кетет, брезент экөө ортосунда брезент кармайт да, ошонусун тандайбыз да. Бул чоң ит болгондон жулунат, эметет, ошого чыдаган. А жана мындай трехслойный албас көрүнөрү. Биягы кожа, ортосу брезент, кайра кожа. Кымбат деле турбайт. 300-400 сом турат. Зато көп жылга жетет булчу. Кыргыз дөөттөрүн тамактануусуна да акылдат мамиле кылуу кажет дейт маектешим. Табиятынан этти сүйгөн бул породадагы иттерге мезгил-мезгили менен сулпеттерди, а күнүмдүк рационунда кадимки малдын карынын берип турса болот. Антпесе дөөттөр алымсынбайт. Мындан улам мына минтип күнүнө 2 маал карын берилет. Ошондой эле дөөттөр сууну жакшы көргөндүктөн кадимки таза суулар идиштерге дайым коюлуп, даяр туруусу абзел. Күнүгө ушундай карын алабыз, помойлор болот, ошону алабыз, бойнийдан алабыз. Ошолордон күнүнө 1 маал тамак жешет. Буларын болсо килограммын 15 сомдон сатып алабыз жана иттерге деп. Койдун, уйдун карындары. Эң жакшы тамак иттерге ушу карында. Буларда бүт уже витамин баары бар да ичинде. Бүт бар.
Мына бул жайда азыркы тапта 10дон ашык дөбөт багылат. Алардын ар бири жок эле дегенде $200–300 сатылып алынган. Алардын ар бирин кароо, асыроо, убагында тамагын берүү жана дарылоо аны багып жаткан инсанга бир гана ырахат тартууларындагы айтып бизди таң калтырып жаткан чагы, деги эле бул аракеттин бардыгы тең бир гана кыргыз дөбөтүн жайылтуу максатында азыркынын азаматтары кылып жаткан аракеттердин бири болду. Кийинки берүүбүздөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.